Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздердин назарыңыздарга бир маселени көтөрүп чыгайын дегем. Видеону акырына чейин көрсөңүздөр өзүңүздөр дагы туура жыйынтык чыгарасыздар деп ойлойм. Неге дегенде бул маселе бардыгыбызга тиешелүү. Сөздүн алдында мен сиздерге бир петицияны тааныштырайын. Бул Белоруссияда Мазыр шаарында чыккан Мазырсоль ачык акционердик коомунун экстра деген тузу, соль йодированная экстра 1 килограмм. Ушул солдун аркасында жазылып турат. Кыргызстан Республикасынын аймагында сатып алган кардарларды жана сапатына байланыштуу дооматтардын кабыл ала турган тарап Особайын компания. Анын алдында биздин адрес, почта, телефон, бардык данныйларыбыз жазылган. Бир. Экинчиден дал ушундай эч кандай айырмасы жок. Мунун аркасында дагы ошондой деп жазылган. Кыргыз Республикасынын аймагында дейт. Кыргызстан Республикасынын аймагында сатып алган кардарлардын сапатына байланыштуу дооматтар кабыл алган тарап Особайын компания юридик бардыгы биринчи караган кишиге эч кандай эч жерине упаковкасына эч кандай айырмасы жок. Азыр мен сиздерге эки туздун ичин ачып көрсөтөм. Экөтөн бүткөн. Бул биз сатып аткан, биз алып келген, биз өзүбүз жоопкерчилигин алган туз. Бул базардан алынган бирбейскинин пакетлерди чыгарып атат. Нын болгон үчүн мындай коюлуп түшпөйт. Өзүңүздөр көрүп аткандай. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздердин назарыңыздарга бир маселени көтөрүп чыгайын дегем. Видеону акырына чейин көрсөңүздөр өзүңүздөр дагы туура жыйынтык чыгарасыздар деп ойлойм. Неге дегенде бул маселе бардыгыбызга тиешелүү. Сөздүн алдында мен сиздерге бир петицияны тааныштырайын. Бул Белоруссияда Мазыр шаарында чыккан Мазырсоль ачык акционердик коомунун экстра деген тузу, соль йодированная экстра 1 килограмм. Ушул солдун аркасында жазылып турат. Кыргызстан Республикасынын аймагында сатып алган кардарларды жана сапатына байланыштуу дооматтардын кабыл ала турган тарап Особайын компания. Анын алдында биздин адрес, почта, телефон, бардык данныйларыбыз жазылган. Бир. Экинчиден дал ушундай эч кандай айырмасы жок. Мунун аркасында дагы ошондой деп жазылган. Кыргыз Республикасынын аймагында дейт. Кыргызстан Республикасынын аймагында сатып алган кардарлардын сапатына байланыштуу дооматтар кабыл алган тарап Особайын компания юридик бардыгы биринчи караган кишиге эч кандай эч жерине упаковкасына эч кандай айырмасы жок. Азыр мен сиздерге эки туздун ичин ачып көрсөтөм. Экөтөн бүткөн. Бул биз сатып аткан, биз алып келген, биз өзүбүз жоопкерчилигин алган туз.
көзүңүздөргө көрсөтүп бул базардан алынган билбейбиз ким ушундай поделкаларды чыгарып атат. Нын болгон үчүн мындай коюлуп түшпөйт. Өзүңүздөр көрүп аткандай. Салам достор, мен азыр эле туз жөнүндө айтып кеттим. Азыр дагы бир продукция жөнүндө айтып кетким келип атат. Бул продукция бардыңыздар билесиздер, эсир кезинен бери бир дизайн менен ичи да тышы дагы өзгөртпөй келе жатат. Бул сода. Бирок бизде экши содабыз бар. Эч кандай айырмасы жок. Бирок мен азыр эки соданын айырмасы жөнүндө айтып берем. Сода Кыргызстанга алып келе турган бир гана Осо Байелин компаниядан эксклюзивдик контрагы бар. 15-17 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Азыр мен сиздерге ачып көрсөтөм. Бул бүтүн экономиканы сиздердин көз алдыңыздарда ачам азыр. Эң биринчи эле ушундагы туура эмес ачылат. Ушундагы картонго коюп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр көргөндөй бул туура эмес, ачылып мындай кичине жүрүп турат. Картондордун түсүн көрсөңүз, мисалы бул картонду макулатурный картон деп коет. Экинчи, үчүнчү переработкадан чыккан макулатурага кеткен кагаздарды чогултуп, анан ушундай картон кылып туруп, сорачы салып атат да. Бул өзү негизи картондон уланып кетип атат азыр эле. Эми ичи жөнүндө айтсам, визуально караганда деле көрсөтөм сиздерге. Бул сода бир аз бозураак болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр мен ичин коюп көрсөтүп берем. Салам достор, мен азыр эле туз жөнүндө айтып кеттим. Азыр дагы бир продукция жөнүндө айтып кетким келип атат. Бул продукция бардыңыздар билесиздер, эсир кезинен бери бир дизайн менен ичи да тышы дагы өзгөртпөй келе жатат. Бул сода. Бирок бизде экши содабыз бар. Эч кандай айырмасы жок. Эч кандай. Бирок мен азыр эки соданын айырмасы жөнүндө айтып берем. Сода Кыргызстанга алып келе турган бир гана Осо Байелин компаниядан эксклюзивдик контрагы бар. Бул компания менен бир 15-17 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Азыр мен сиздерге ачып көрсөтөм. Бул бүтүн сиздердин көз алдыңыздарда ачам азыр. Эң биринчи эле ушундагы
туура эмес ачылат. Ушундагы картонго коюп турсаңыздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй бул туура эмес, ачылып видео пишинип жүрөт атат. Картондордун түсүн көрсөңүз, мисалы бул картонду макулатурный картон деп коет. Экинчи, үчүнчү переработкадан чыккан макулатурага кеткен кагаздарды чогултуп, анан ушундай картон коюп туруп, сода ачып салып атышат да. Бул өзү негизи картондон уланып кетип атат азыр. Эми ичи жөнүндө айтсам, мындай визуально караганда деле көрсөтөм сиздерге. Бул сода бир аз бозураак болот, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр мен ичин толук көрсөтүп берем. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн өсүмдүк майы жөнүндө ичине айтып бергим келди сиздерге. Кыргызстандын сатылында өсүмдүк май абдан көп, бирок сапаттуусу абдан аз. Эмне үчүн мындай? Өсүмдүк майлары өзүнүн сапатына чыгыш үчүн өтө көп фильтрден өтөт, өтө көп тазалоо процессинен өтөт. Анын бардыгы өсүмдүк майлардын себестойлугу, өздүк багысы жогорулашына алып келет. Бирок биздин уятуучу недопроизводственный өндүрүшчүлөр эмне кылат? Бир же эки фильтрден өткөн майга одноразовый этикетканы чыгарышат дагы, аны алып келет дагы арзанбада Кыргызстанга сатылат. Эмне үчүн андай? Алар билет, бир же эки жолу фильтрден өткөн май сапаты өтө төмөн. Ошондуктан ал майды колдонгон киши ууланышы толук мүмкүн. Эгер ошол киши ууланып калса, эч кандай информация, эч кандай долбант кое турган информация жазбайт дагы. Эгер ошол киши ууланып кала турган болсо, ал кишинин денсаулыгуна келген зыяндын жоопкерчилигинен качат. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн өсүмдүк майы жөнүндө ичине айтып бергим келди сиздерге. Кыргызстандын сатылында өсүмдүк май абдан көп, бирок сапаттуусу абдан аз. Эмне үчүн мындай? Өсүмдүк майлары өзүнүн сапатына чыгыш үчүн өтө көп фильтрден өтөт, өтө көп тазалоо процессинен өтөт. Анын бардыгы өсүмдүк майлардын себестойлугу, өздүк багысы жогорулашына алып келет. Бирок биздин уятуучу недопроизводственный өндүрүшчүлөр эмне кылат? Бир же эки фильтрден өткөн майга одноразовый этикетканы чыгарышат дагы, аны алып келет дагы арзанбада Кыргызстанга сатылат. Эмне үчүн андай? Алар билет, бир же эки жолу фильтрден өткөн май сапаты өтө төмөн. Ошондуктан ал майды колдонгон киши ууланышы толук мүмкүн. Эгер ошол киши ууланып калса, эч кандай информация, эч кандай долбант кое турган информация жазбайт дагы. Эгер ошол киши ууланып кала турган болсо, ал кишинин денсаулыгуна келген зыяндын жоопкерчилигинен